Садыр Жапаров боюнча чечим сиз кабыл алганса, кылмыш иште толук далилдер сиздин пикириңиз боюнча жетиштүүбү? Менин пикирим боюнча бул иш боюнча сизге кандай бир буйрук берилген болуш керек да. Жаңыл мырза, менде мындай суроо бар. Садыр Жапаров боюнча чечим сиз кабыл алганса, коллегия тарабынан каралган. Абне ошол кылмыш иште толук далилдер сиздин пикириңиз боюнча жетиштүүбү? Чет жакта жүрүп митинг уюштуруп Каптагаевди барымтага алып. Акыркы ушу каралган иш ушу өзү Садыр Жапаровдун иши каралган. Коллегия тарабынан райондун чыккан өкүмү өзгөртүүсүз. Бирок Каптагаев өзү менде эч кандай доомат жок деп арыз менен кайрылып турду сизге. Билет. Эмне үчүн аны эске алган жоксуз? Себеби кандай десем, жабырлануучу катары Эмиль Саламатович соттогу турумдарга катышкан. Азыр убакыт өткөндөн кийин, 5 жыл өткөндөн кийин көрүнүп турат, бул жерде саясат жыттанып турат. Менин пикирим боюнча бул иш боюнча сизге кандай бир буйрук берилген болуш керек да. Ким тараптан буйрук берилген? Кандай анда сен мамлекетте жок адамды сен мамлекетте уюштурдуң, жасадың деген күнөөлөгөн бул туурабы? Телефонда уюштурган бекен. Жеке пикирим боюнча сиз чоң ката кетирдиңиз. Убакыт келгенде мындай чечимдер сөзсүз кайтып келе турган адаты бар. Жакшы эмес. Далил бул боюнча бир да адам соттобош керек.